Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнкү 8-чи сабагыбыз бизди жакшылыкка үндөочү чакырыктардан. Аллах Таала кандай бир инсан болбосун, ага бир периштени дайындап койгон. Аны жакшылыкка чакырат, акыйкатка келүүгө үндөп турат. Ал эми ушунун тескериси ар бир инсанда бирден шайтан бар. Бул инсанды жамандыкка баштап турат. Акыйкаттан адаштырып бурууну каалап турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Аллах Таала мага дагы ошол коринаны берген дейт. Жамандыкка чакыруучу шайтанды коюп койгон дейт. Бирок Аллах Таала мага жардам берип, ал мени жакшылыкка гана үндөйт деп айткан. Демек, ар бир инсанда бирден жакшылыкка чакыруучу жана бирден жамандыкка чакыруучу шайтандар болот. Эми инсан бул экөөнүн бирөөсүнөн моюнсунат, бирөөсүнөн сактанат. Периштелер Аллах Таала нурдан жараткан, алар күнөө жерлерди жактырбайт. Алар ар дайым таза жерлерде болот. Мечиттерде болот. Аллах Тааланын зикри болгон жерде болот. Таза жүрөктөрдө болот. Оозунан таза сөз чыккан жерлерде болот. Кайсы жерде Куран окулган болсо, жакшы сөз айтылган болсо, мына ошол жерлерде периштелер болот. Мунун тескериси шайтан, бул караңгылык, иплас. Кайсы жерде бузук боло турган болсо, кайсы жерде Аллах Тааланын зикри жок боло турган болсо, кайсы жерде бир музыка, жалган сөз, бирөөлөрдү алдоо, ушундай жаман иштер боло турган болсо, ошол жерде шайтандар болот. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, инсан кайсы жерде көп болгон болсо, ошол менен жакын дос болот. Же периште менен болот, же шайтан менен болот. Демек, өзүңүз салыштырып көрүңүз. Эгер мечитте болуп аткан болсоз, Аллах Тааланын зикирлери болуп аткан жерде болгон болсоз, үйүңүздө Куран окулуп аткан болсо, зикир окулуп аткан болсо, демек сиз менен периштелер жүрөт. Мунун тескериси, Аллах Тааланын зикири эскерилип аткан жерде болбогон болсоз, мечитте болбогон болсоз, ар кандай арак ичкен, сигарет чеккен, бири-бирин сөккөн, бири-бирин гыйбат кылган, уруш, жанжал жерлерде жүргөн болсоз, демек бириң сиздин жаныңызда шайтан менен достошуп жүрөсүз, ал жерде периштелер качып кеткен жерде жүрөсүз. Эми, урматтуу мусулман бир тууганым, биз кантип ошол периштелердин чакыруусуна жооп бере алабыз? Кантип биз шайтандан кутулуп, периштенин буйруган жакшылыгына жете алабыз? Мына ушуга келе турган болсок, бул биринчи эле Аллах Тааланын зикири. Биз зикир кылуу менен периштеге жакындайбыз. Зикир кылуу менен өзүбүздү шайтандын азгыруусунан, анын жамандыктарынан өзүбүздү сактайбыз. Ушудан кээ бир орундарды айтып кете турган болсок, инсан эрте менен уйкусунан ойгонгон болсо, таң аттырган болсо, туруп эле жашоосун Аллах Тааланын зикри менен баштаган болсо, туруп эле тасбихтерди айткан болсо, бул адамга периште жакындайт. Периште келет. Мунун жүрөгүнө тынчтык орун алат. Ал эми инсан эрте менен турганда эле бузуку сөз менен баштай турган болсо, бирөөнү сөккөн, бирөөнү урушкан, же музыка менен жашоосун баштай турган болсо, буга шайтан шериктеш болот дагы, ал жерден периште качып кетет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ида интабаха мин манамихи ибтадара малакун ва шайтанун." Эгерде пенде уйкусунан ойгоно турган болсо, ага бир периште, бир шайтан келет. Периште айтат: "Ифтах бил хайр." Бүгүнкү күнүңдү жакшылык менен башта деп айтат. Зикир менен башта деп айтат. Шайтан айтат: "Ифтах бил шар." Жаман иш менен башта деп айтат. Эгерде пенде уйкусунан турган кезде эле зикир менен баштай турган болсо, аны менен бирге периште калып, ага коргоочу, сактоочу болот кечке чейин. Ал эми зикир менен баштабай турган болсо, ага шайтан ал менен жолоочу болот. Кечке чейин аны ар кандай жаман иштерге буйруп, азгырып турат. Ал эми зикир менен баштаган болсо, ал жерден шайтан качып кетет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, эрте менен ойгонгон кезде өзүнүн зикирлери бар, биз ушуларды жаттап алышыбыз керек. Эгерде зикир билбей турган болсок, жөн эле турган кезде "Алхамдулиллах" деп койсок да жетиштүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, инсан жатаар алдын шайтан келип 3 түйүн байлап кетет. Уйкуң узун болсун деп кетет.
Эгерде пенде эртең менен ойгонуп биринчи зикир кыла турган болсо, биринчи түйүн чечилет. Экинчи туруп дарат ала турган болсо, экинчи түйүн чечилет. Үчүнчү туруп намаз окуй турган болсо, дарат алып, анда 3 түйүн тең чечилет дагы. Пенде жакшылыкка ашыктар болуп, ибадаттар ага жеңил болуп, күнөөдөн тыйылып ага жеңил болуп, мына ушундай шаңдуу күн өткөрөт дейт. Ал эми пенде эртең менен турган кезде зикир кылбай турган болсо, дарат албай турган болсо, намаз окубай турган болсо, багымдатты. Анда бул менен бирге кечке шайтан болот. Ал ошол күнүн бир жалкоолук менен өткөрөт. Ибадатка өзүнүн ооргу сезиби өткөрөт дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, эртең мененки зикирге биринчиден маани бериш керек экен. Экинчи үйдөн чыккан кезде, мында дагы периште менен шайтан сизди күтүп турат. Үйдөн чыгып аткан кезде экөө өздөрүнүн туусун көтөрүп күтүп турат. Үйдөн чыккан кезде пенде зикир менен чыккан болсо, бисмилла деп чыккан болсо, бисмиллахи таваккалту алаллахи деп чыга турган болсо, анда ал периштенин бирге болот. Кайра үйүнө келгенге чейин периште аны менен чогуу болот. Же үйдөн чыккан кезде Аллах Тааланын таат ибадатын максат кылып чыга турган болсо, жакшы бир ниетте чыга турган болсо, үй бүлөм адал эмгек менен багам, бирөөнү алдабайм деп чыга турган болсо, ал жерден шайтандар качып кетет дагы, кечке чейин периште менен бирге болот. А эгерде үйдөн чыккан кезде эле Аллах Тааланы эскербестен, ар кандай жаман сөздөр менен же жүрөктө бир жаман ниет менен чыга турган болсо, бүгүн барып бирөөнү алдап, мондай кесип кылып келем деп чыга турган болсо, аны менен кечке шайтан болот. Аны өзү каалаган күнөө иштерге салып кое берет. Аллах Таала анын ишин жеңилдетпейт. Аллах Таала аны кечке чейин ар кандай жин шайтандан жамандыктардан коргобойт. Периштелер качып кетет ал жерден. Андан кийин дагы инсан эгерде чыгып машинасына отура турган болсо, дагы шайтан менен периште күтүп турат. Эгер машинасынан чыккан кезде машинасында жакшы сөздөр сүйлөй турган болсо, зикир кыла турган болсо, машинасында Куран угуп кете турган болсо, муну менен бирге периште чогуу жүрөт. Периште ага машинасында дос болот. Агерде машинасына отурган кезде же унасына минген кезде Аллах Тааланын зикир кылбастан музыкасын кое турган болсо, же жаман сөздөр сөгүнүп отура турган болсо, анда муну менен биргеликте шайтан калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла тасхабул малаикату рафакатан фиха калбун ва жарас." Периште кайсы бир адам сапарга чыккан кезде өзү менен бирге ит алып алган болсо, же өзү менен бирге коңгур алып алган болсо, бул жерге периште жакындабайт. Демек, пайгамбар салам ит бар жерге жана коңгуроо бар жерге деп атат. Ал эми коңгуроодон жогору турган музыка болгон жерге периште жакындабайт. Ошондон, урматтуу мусулман бир тууганым, сиздин машинаңызда дагы береке болсун дей турган болсоңуз, анда машинага чыккан кезде зикир коюңуз, Куран коюңуз, жакшы нерселерди угуңуз, маселе баяндарды угуп кетиңиз. Сиз менен периште жар болот. Сиз менен периште жолдош болот. Сиз менен периште дос болуп, сиз жакшы иштерге баштап турат. Жүрөгүңүздү тазалап турат. А эгерде чыкканда эле музыка менен кете турган болсоңуз, даңгылдаткан бойдон, анда шайтан сиз менен бирге келип болот. Эгер ошол жерде кетип алып жан берип кала турган болсоңуз, сиздин акыркы жан бериштиңиз өтө шерменде абал болот. Эртең кыямат күнүндө мына ошол абалда тирилип каласыз. Мындан пенде этият болуш керек. Андан кийин дагы төртүнчүсү, эгерде инсан базарга барып же достор менен бирге отурган кезде жакшы сөздөр сүйлөй турган болсо, зикир кылып тура турган болсо, ошол жерин периште ороп алат. Ал эми достор менен сүйлөшүп аткан жерде, же достор менен чогулган жерде, же чогулушта зикир кылбастан ал жерде жалган сөздөрдү айта турган болсо, бирөөлөрдү гыйбат кыла турган болсо, өзүн эптеп жалгандан сүйлөп мактап отура турган болсо, ал жерге шайтан келет дагы, ал жерден периште качып кетет. Пайгамбарыбыз айтат: "Ида кадабал абду казбатан тубаиду минхул малаку масирата мил мин натни мажа минху" дейт. Эгерде пенде сүйлөй турган болсо, жалган сөз сүйлөй турган болсо, ал жерден периште 2 километрге алыстап кетет дейт. Ошол оозунан чыккан жанагы жалган сөздүн жытынын бузукулугуна, анын сассыгына чыдабай дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз кандай бир чогулуштарга келе турган болсок, ал жерде жакшы сөз сүйлөй турган болсок, бизден периштелер бирге болот экен. Кайсы жерде болсоңуз, чогулушта болсоңуз, периште жакшылыкка чакырып турат. Жакшы сөз сүйлө, сен менен бирге болоюн, сен менен жолдош болоюн, сени коргоп турайын, сени жиндерден, шайтандардын
жамандығынан қорғайын, біреулердің сиқырынан, біреулердің көре албастығынан, біреуінің көзінен сақтап тұрайын сені деп періште сізді жақсылыққа бұйырып тұрады. Күндегі ұйқыдан тұрған кезде, машинаға отырған кезде, үйден шыққан кезде, жада қалса қайсын жерге отыра тұрған болсаң, сол жерде ушинтип періште сізді жақсылыққа бұйырып тұрады. Андан дағы періште кейін қайтып үйіне келе тұрған болса дағы сізді періште мен шайтан күтіп тұрады. Егер үйге кірген кезде сіз бисмилля деп кіре тұрған болсаңыз, үй бүлеңізге салам беріп кіре тұрған болсаңыз, ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху деп, анда сіз менен биргеликте ошол жерге периштелер кирет. Ошол үйдө ынтымак болот, ошол үйдө бактылуулук болот. Агер үйгө кирген кезде сөгүнүп, кыйкырып кире турган болсоңуз, сиз үйгө кайткан кезде ар кандай жаман абалда келе турган болсоңуз, анда ошол жерде шайтандар досторуна айтат: "Келгиле, бул жерде бүгүн бизге түнөй турган жер болду" деп, сиз менен чогуу шайтандар ошол жерге кирет. Анан ошол үйдө ызычы болот. Ошол жерге дагы жин шайтандар толот, ошол жерде оору болот, ошол жерде жин оору болот, дагы башка нерсе болуп, ошол үйдө кыскасы шайтандар ооруп алып, ошол жерде бактысыздык болот. Дагы тамак жей баштаганда дагы пенде бисмилля деп баштай турган болсо, Аллах Тааланын аты менен, анда ошол жерде периштелер болот. Агер тамак жеп аткан жерде бисмилля айтылбай турган болсо, сиз менен чогуу ал жерде шайтандар чогуу тамактанат. Дагы ошондой эле пенде төшөккө келген кезде дагы даалат менен жата турган болсо, төшөккө келген кезде жакшы зикирлер менен жата турган болсо, ибадат кылып анан уктай турган болсо, аны таң аткыча чейин периште коргоп турат. Пайгамбарыбыз хадисинде келет: эгерде пенде төшөгүнө келе турган болсо, ага периште менен шайтан келет. Шайтан айтат: "Эхтин бис шар". Күнүңдү жамандык менен аякта. Бирөөгө жалган сөз айтып коюп аякта. Телефондон жаман нерсени көрүп коюп аякта. Бирөөнү урушуп коюп, бирөөнү гыйбат кылып коюп, жаман нерсе менен аякта укта дейт. Мен сага таң аткыча чейин ушундай кыйнайын, сени адаштырайын дагы дальше деп айтат. А периште келип: "Ихтин бил хайр", жакшылык менен аякта, даарат менен жат, зикир менен жат. Бирөөгө жакшы сөз айтып коюп жат, жакшы ишти кылып коюп жат деп периштеси буйруп турат. Эгерде ошон зикир менен жата турган болсо, "Батат малаикату такил алху" дейт. Периштаны таң атканга чейин коргоп сактап турат дейт. Ар кандай сиз уктаган кезде пенде алсыз болуп калат. Жиндер келип тийишет ага түндө уктап атканда. Ошо жиндер тийишип, анан ошонун артынан ар нерсе оорулар, кырсыктары, баягындай жин оорулары келип чыгат. Агерде ошо менен жата турган болсо, периште сизди алсыз болгон учуруңузда сизге жиндерди, шайтандарды жакындатпайт. Жакшы түштөрдү көрүп жатасыз. Эртең менен ибадатка ойгонуш жеңил болот. Түндө тахажжудка туруш жеңил болот. Эртең менен багымдатка туруш жеңил болот. Эгер зикир менен жаткан болсоңуз. Ал эми жаткан кезде зикир кылбастан, өзүңүзгө дем салбастан, аятал курсун окубастан, дагы башка шариат көргөзгөн зикирлерди кылбай жата турган болсоңуз, анда сиз менен ошо шайтан болот. Тахажжудка да тура албайсыз, багымдатка да тура албайсыз, анан башка дагы жакшы иштерди кыла албайсыз, түндө дагы уйкуңузда кыйналасыз. Ушундай бир жакшы эс алып тура албайсыз. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, периште менен шайтан негизинен бул адамдын нафсысында, экөөнүн ортосунда чоң бир күрөш жүрөт. Инсандын нафсысы ушунун майданы. Периште жакшылыкка чакырып турат, шайтан жамандыкка чакырып турат. Эми сиз өзүңүздүн жашооңузду салыштырып көрүң. Шайтандын жолуна жүрөсүзбү же периштенин жолуна жүрөсүзбү? Эртең менен турган кезде багымдатка туруп атасызбы, турбай атасызбы? Эртең менен турган кезде зикир кылып атасызбы, кылбай атасызбы? Көчөгө чыккан кезде жакшы сөздөрдү сүйлөп атасызбы, жаман сөздөрдү сүйлөп атасызбы? Үйдөн чыккан кезде жакшы нерсе ниет кылып чыгып атасызбы, жаман нерсе ниет кылып чыгып атасызбы? Зикир менен чыгып атасызбы? Машинага отурган кезде эмне кылып атасыз? Ошонун баарын караңыз. Көчөдө достор менен жүргөн кезде кандай сөздөрдү сүйлөп атасыз? Аллах Таала эскерилди табы, эскерилбей табы, ошол нерсени караңыз. Албетте Пайгамбар салам айткандай: "Сен мага досуң көргөз" дейт, "Мен сени ким экениңди айтып берем" дейт да. Кандай достор менен жүргөн болсоңуз, сиздин ким экениңиз белгилүү. Шайтандын жолу же периштенин жолу. Жакшы достор менен жүргөн болсоңуз, кайрымдуулук иштерде жүрө турган достор менен, ибадаттагы достор менен, Аллахтан зикир кылып аткан достор менен жүрө турган болсоңуз, демек сиз периштелер сиз менен жанашып дос болуп жүрүшөт. Агерде жаман достор менен жүргөн болсоңуз, ичкен, чеккен, жана башка дагы ушундай күнөө иштерди кооз көргөзүп койгон достор менен жүргөн болсоңуз, билиң, сиз шайтан менен бирге жүрөсүз. Аллах Таала баарыбызды мындан коргогон болсун, напсыбызды периштерге жакындаткан болсун, шайтандардын азгырыгысынан бизди алыстаткан болсун. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.